Жолаушы офицерлер негізінен бардық іс-шаралар план негізінде жүрді. 2022 жылдың 9 сентябрында 01:00 әскер бөлігінің базасында Ош гарнизонунун башкармалыгынын жетекчилиги астында 2022 жылдың 3 кварталында аскерлердин кызматын уюштуруунун, аскердик тартиптин жана Ош гарнизонунун укук тартибин сактоонун абалынын жыйынтыктары чыгарылды. Аталган жыйынга Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин кошуундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин командирлери, ошондой эле Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин, өзгөчө Кырдаалар министрлигинин өкүлдөрү катышып, жыйында Ош гарнизонунун аскер коменданты тарабынан баяндама жасалып, анда аскер кызматкерлеринин ички кызматынын абалы, аскердик кийимдерди кийүүнүн талаптарын туура аткаруу, коомдук жайларда аскер кызматкерлеринин жеке тартибин сактоо боюнча талдоолор жүргүзүлүп, жетекчилерге жеткирилди. Ош гарнизондук аскер авто инспекциясынын башчысы майор Дүйшөөлү Камчы баяндамасында айдоочулардын милдеттери, алардын жол коопсуздугун сактоонун талаптарын аткаруу жоопкерчилиги, ошондой эле аскердик техникалардын жарык берүүчү каражаттарын текшерүүнү, адам ташуучу автоунаалардын жоопкерчилигин жогорулатууну, өздүк курамды ташууда коопсуздукту сактоону эскертти. 01:00 аскер бөлүгүнүн командиринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары полковник Марат Мурзаканов өз баяндамасында жарандарды аскерге чакырууда аскер комиссарларынын алып барып жаткан кызматтарына талаптарды коюу менен жарандарды аскердик кызматка чакырууда жоопкерчиликтүү мамиле жасоо зарыл экендигин билдирди. Жыйында ар бир жетекчилер тарабынан аткарылган иш-чаралар боюнча баяндамалар жасалып, Ош гарнизонунун башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу полковник Алмаз Колмурзаев тарабынан 4 кварталга тапшырмалар коюлду.